Акыркы жаңылыктардан кабардар болуу үчүн подписация баскычын басып коюңуз. Кыргызстанда биринчи жолу хирургия жолу менен кант диабетин жана дене майлуулугуна операция жасалып жатат. Мындай тажрыйбаны алгач баштагандардан Асылбек Байгазаков медициналык илимин Москвадан алып, ал жакта кандидаттыгын жактап, докторлук даражасын коргоп келген. Эске салсак, 2010-жылы ал операция жасап жатканда үйүң өрттөрүп жатат деген кабар келет. Бирок ал операцияны улантып, адам өмүрүн сактап калат. Анын ушул эскерүүсү кыргызстандыктарды аябай таң калтырган. Бишкек шаарында 2 жүргүнчү ташуучу кичи автобустар жана 1 жеңил унаа кагышты. Алардын бирөөсү 193 маршруттук линиядагы транспорт экендигин көрүүгө болот. Жол кырсыгы катталган жерге патрулдук милиция кызматкерлери барып, окуя болгон жерди чектөөгө алган. Азырынча жол кырсыгынан жабыркагандардын саны тууралуу маалымат жок. Министрлер кабинети өлкөдөн дар-дармек каражаттарын жана медициналык буюмдарды ташып чыгууга убактылуу тыюу салды. Бул тууралуу маалыматты Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы кабарлады. Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинети калктын өмүрүн жана ден соолугун коргоо, өлкөдө оор эпидемиологиялык кырдаалды алдын алуу иретинде дар-дармек жана медициналык багыттагы буюмдар менен камсыз кылууда олуттуу тартыштыкты болтурбоо максатында дар-дармек каражаттарын жана медициналык буюмдарды Кыргыз Республикасынан ташып чыгууга, экспорттоого 6 айга убактылуу тыюу салууну киргизди. Ыкчам кабар маалыматтык программасы рекламаларды кабыл алат. Видеобузга лайк басып, каналга катталганды унутпаңыз.